Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге ютубка кантип видео киргизсе болот, жүктөсө болот, ошону көрсөтөмүн. Оңой эле болгону биринчи кезекте ютубка киресиз. Ютубка рахмат менин видеолорумду чыгарып жаткандыгы үчүн. Аватарканы басасыз. Ваш канал. Андан кийин сизди бул жака ыргытып жиберет. Көрүп турганыңыздардай бул жерде менде эч кандай видео жок. Биринчи жолу видео киргизем. Азыр белгилеп коем. Эң үстүндө оң жакта. Ошону бассыңыз, анан сизди файлга видеолоруңузга жиберет. Ошол видеолордун каалаганыңызды тандап аласыз. Кайсыны видео ютубка киргизем деп жатасыз. Ошону тандап аласыз. Анан кийин тандап алгандан кийин бул жака названиясын жазышыңызга туура келет. Анткени названия бул аябай маанилүү. Анткени дегенде өзүнүн фишкалары бар да ютубта дагы. Мисалы үчүн бул нерсени сиз албетте көрүшүңүз керек, буну албетте көрүшүңүз керек деген сыяктуу темалар абдан жакшы кетет да, көп просмотр болот. Ошондуктан маани беришиңиз керек болот. Мен бул жака жөн гана балдарымдын атын эле жазып койдум. Азыр эми сиздерге эффектин көрсөтүп атам. Эң үстүндө оң жакта бассаңыздар эффект чыгат, анан кийин жылдырып көрсөңүздөр болот. Кайсы эффектти колдонсоңуз болот. Балдарга пузыри жакшы болсо керек, бирок мен колдонбойм, анткени кажети да жок болсо керек. Андан башка музыканы көрүп турсаңыз керек, музыканын сүрөтүн. Ошол нерсени бассаңыздар, сиздерди музыкага жиберет. Билсеңиздер керек, ар кандай эле ырды колдогонго болбойт. Бирөөдүн ырларын колдогонго болбойт. Ушул жактан алып колдонсоңуздар болот, же болбосо Google'дан алып колдонсоңуздар болот. Бул жактан биринчи угуп көрүңүз. Эгер кайсы музыка жакса, плюсту басып коесуз, анан видеоңузга кошулат. Анан музыканын үнүн акырын чоңойтуп, акырын кылганды, чоңойтконду дагы билишиңиз керек. Мына азыр мен экөөнү тең кошкон жокмун, жөн гана сиздерге көрсөттүм. Азыр мен эң үстүндө турат стрелканы бассам, видео загрузка болуп атат. Бат эле болот, анткени 45 секундталык эле видео бул. Мына ушул нерсени сиздерге көрсөтөйүн дедим эле. Абдан эле оңой. Ар бир эле адам кыла алат. Болгону билбегендер да болсо керек. Мына бүттү. Көргөнүңүздөргө рахмат.